Урматтуу кыргызстандыктар, бүгүн Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кол койгон Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамы күчүнө кирди. Мыйзам Жогорку Кеңеш тарабынан 2024 жылдын 19 декабрында кабыл алынып, жала жабуу жана мазактоо үчүн жоопкерчиликти киргизүүнү көздөйт. Киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык укук бузуулар жөнүндө кодекс 107 прим берене менен толукталып, анда жалпыга маалымдоо каражаттарында жана веб-ресурстарда камтылган жала жабуу жана мазактоо үчүн жоопкерчилик каралган. Интернетте жалпыга маалымдоо каражаттарында жала жабуу жана мазактоо тараткандыгы үчүн жеке жактарга 200 эсептик көрсөткүч, мындай айтканда 20 000 сом, ал эми юридикалык жактарга 650 эсептик көрсөткүч же 65 000 сом айып салынышы мүмкүн. Аталган берене боюнча укук бузуулар тууралуу протоколду ички иштер органдары түзүп, сот тарабынан каралат. Ички иштер министрлиги жарандарды мыйзамды сактоого, маалымат мейкиндигинде бири-биринин ар намысын жана кадыр баркын сыйлоого чакырабыз.